25 ноябрдын маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? УКМК, ИИМ жана башкы прокуратуранын кызматкерлери атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевди коркутуп кат жазган делген шектүүнү аныкташты. Каттын ээси куралдуу күчтөрдө жана Ауганстанда аскердик кызмат өтөгөнү айтылат. Ошондой эле мурда 2 жолу соттолгон. УКМКдан шектүү катты алардын кабылдамасына тамак аш үчүн макул болгон үй жайсыз кишиден берип жибергенин кошумчалашты. Шектүү Ташиевди жана анын үй бүлө мүчөлөрүн киши өлтүрүү менен коркутуп электрондук форматтагы анонимдүү кат даярдап, андан соң ал катты флеш-картага жаздырып конвертке салып жиберген дешти мекемеден. Шектүүгө кылмышка даярдык көрүү жана адам өлтүрүү беренесинин 4-бөлүгү боюнча айып тагылып камакка алынды. Ташиевди коркутуп белгисиз бирөөлөр кат жазганы тууралуу 20-ноябрда маалым болгон. Бул тууралуу ал өзү журналисттер менен жолукканда айткан. Кийин каттын текстин Ташиевге жакын журналист Өткүрбек Рахманов жарыялаган. Анда каттын ээси УКМК башчысын эмес, анын жакындарына кол салуу буйрутмасы берилгенин, ал үчүн таасирдүү адамдар жакшы төлөп беришкенин жазган. УКМКнын төрагасына кол салууну көздөгөн делип кармалган Руслан Дүйшеевдин апасы Ташиевге кайрылып, уулу тууралуу жалган маалымат тарап жатканын билдирди. Анын айтымында баласын укук коргоо органдары 16-ноябрда дааватта жүргөндө кармап кетишкен. Мунун баарын көрүп жүрөгүм ооруп жаман болуп жатам. Менин балам андай кадамга бара турчу деле бала эмес болчу, деди ал. УКМК Токтогул районунда колго түшкөн Руслан Дүйшеев маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү экенин билдирген. Ошондой эле ал бир нече оор кылмыш жасаганы, талап тоноо жана өлтүрүү үчүн соттолгонун белгилешкен. Ага уюшкан кылмыштуу топ түзүү жана анын ишине катышуу айыбы тагылып, тергөө абагына киргизилген. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Токмок шаарында жубайына зомбулук көрсөтүп жүргөн делген кишинин иши сотко өткөнүн билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, зомбулук тууралуу 21-сентябрда белгилүү болгон. Анда шаардагы батирлердин биринде күйөөсү аялын сабап жатканы тууралуу билдирүү түшкөн. Жерине милиция кызматкерлери барып, жабырлануучу арыз жазган. Ал жолдошу дайыма уур токмокко алып, кемсинтип келгенин белгилеген. Ошол эле күнү жабырлануучу улуттук госпиталга кайрылып, баш сөөгүнөн жаракат алганы аныкталган. Бул боюнча үй бүлөлүк зомбулук беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү 2 айга камакка алынган. Эл баатыры, медицина илимдеринин доктору академик Мамбет Мамакеев 24-ноябрда дүйнө салды. Өлкөнүн медицина коомчулугу анын жакындарына көңүл айтты. Анын кайраттуулугу, эмгекчилдиги, ишке берилгендиги кыргыз элинин жүрөгүндө төөлүккө сакталат. Мамбет Мамакеевдин ысымы, биздин өлкөнүн медицинасы менен коомдук турмуштун өнүгүүсүнө кошкон салымы келечек муундун эсинде сакталып кала берет, деп айтылат билдирүүдө. Мамакеевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең саат 11:00 улуттук хирургия борборунда өтөт. Белгилүү хирург 1927 жылы 1-октябрда Ысык көлдүн Ак Суу районундагы Кереге Таш айылында төрөлгөн. Медицина тармагында 70 жылда эмгектенип, жалпы 30 миңден ашык операция жасаган. Бул эмгеги менен ал Гиннестин рекорддор китебине кирген. Ал 260тан ашык илимий эмгек жазып, 20 доктор, 22 илимдин кандидатын даярдаган. 2 уулу бар, алар да ата жолун жолдоп, медицина тармагында эмгектенет. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облустук сотунун 3 судьясы жемкорлукка айыпталып кармалганын билдирди. Бул тууралуу ал 24-ноябрда Сузак райондук милициясынын жаңыланган имаратынын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Ошол 3 заттагы президенттин, жогорку соттун судьяларды тандоо кеңешинин алдынан өткөн. Көп жылдан бери кызмат кылып келген. Таза иштейм деп президенттин алдында убада беришкен. Аларды жеке кызыкчылыгына берилип кетип, мыйзам бузган үчүн кармадык, деди ал. Ташиев иш чаранын катышуучуларына мыйзам бузуп, мамлекетке зыян келтирип, жемкорлукка аралашкандарга эч кандай айоо болбойт деп эскертти. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция 90%га жоюлганын айткан. Ал эми Камчыбек Ташиев жемкорлук менен күрөштү улантаарын айтып, андан мамлекетке түшкөн киреши 100 миллиард сомдон ашып кеткенин билдирген. Бишкек шаардык мэриясы Манас проспектисиндеги теректерди кыя баштады. Соц түйүнгө тараган видеодон Манас проспектисинин Ак Кеме мейманканасы бөлүгүндөгү теректерди кыйып жатышканын көрүүгө болот. Буга чейин кала башчысы Айбек Жунушалиев Манас проспектисиндеги теректер кыйларын эскерткен. Ал мындай чечимге келерден мурда бир топ изилдөөлөр жүргүзүлгөнүн белгилеп, дарактар эскирип коркунуч жаратып жатканын айткан. Ал Айтматов көчөсүндө эле 1400 дарактын мөөнөтү бүтүптүр. Анын ичинен 200 бакты алганы жатабыз деп белгилеген. Кийин мэрия тургундардан теректердин ордуна кандай дарак тигүүнү сурап, чынар менен клен дарагын сунуштаган. Балбан кыз Айсулуу Тыныбекова ден соолугун калыбына келтирип, 1-2 жылдан кийин 2028 жылкы Олимп оюндарына даярданып баштаарын билдирди. Чоң спортто көп жаракат алдым. Ошондуктан калыбыма келүү убакытты талап кылат. Дарыланышым керек. Баарын салмактап көрүп, денемдин абалын карап, кайрадан спортко аттанам. Жеңиш алып келгенге болгон күч аракетимди жасап көрөм, деди ал. Быйыл октябрда Тыныбекова кыз келиндер күрөшүү федерациясынын вице-президенти болуп шайланган. 31 жаштагы Тыныбекова Азиянын 6, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, дүйнө кубогунун ээси. Кыргызстандын эмгек сиңирген спорт чебери Париждеги Олимпиадада коло, 2021 жылкы Токио Олимпиадасында күмүш пайда уткан.